Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сиз жакын арада Казакстанга кирип чыгууну ниет кылып жатсаңыз, сизге таржибалуу да сыккан айдоочу Шайлообек мырзаны сунуштайбыз. Биздин Альфард заманбап унааларыбыз сиздердин кызматыңыздарда. Узак жолдо сиздер үчүн ыңгайлуу жана кенен алдын ала документти кара тизмеден текшеребиз. Мөөнөтү өтүп кеткен документтерге жардам беребиз. Без пересадкасыз өзүбүз түз алып кирип чыгабыз. Биздин дарек метро проспект Мира 39А. Биздин байланыш номер +79 87 772 47 54. Жеңиш мен тарапта болмок. Валентина Шевченконун беттештен кийинки билдирүүсү. Жеңиш мен тарапта болду деп ойлогом. Мындай пикирин Валентина Шевченко Алекса Грассо менен болгон беттештен кийин билдирди. Менин оюм боюнча эсеп менин пайдама 3-2 болду. Калыстар басым болуп жатканын сезишти окшойт. Себеби бүгүн Мексиканын эгемендүүлүк күнү. Ошондуктан алар мексикалык мушкерге дагы бир раунд беришти. Акыйкат беттеште жеңиш мен тарапта болмок, деди Шевченко. Ал эми Грассо соккулары атаңдашына караганда күчтүү болгонун, муну ал жеңиш деп эсептей турганын билдирди. Ошондой эле ал Шевченко экөөнүн күч сынашуусуна биротоло чекит коюу үчүн кайрадан рингке чыгабы же жокпу азырынча белгисиз экенин айтты. Азырынча айта албайм, машыктыруучу менеджерлерим менен кеңешебиз, андан кийин көрөбүз, деди Грассо. Бүгүн Лас-Вегаста UFC 285 турниринин алкагында кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко менен мексикалык Алекса Грассонун беттеши орун алды. Таймаш 5 раундка созулду. Анын жыйынтыгында калыстар спортчулардын тең чыгышканын жарыялады. Мунун негизинде чемпиондук титул кайрадан мексикалык Грассодо калды. Бул эки спортчунун тең карьерасындагы алгачкы тең чыгуусу болуп калды. Жеңил салма категориясында беттешке чыккан мушкерлер акыркы жолу ошол жылдын март айында күч сынашкан. Анда Грассо Шевченкону муунтуу ыкмасы менен жеңип алган. Бул кыргызстандык мушкердин 2017 жылдан бери биринчи жеңилүүсү болгон. Шевченко бул жолу чемпиондук титулун кайрыбау үчүн реваншка чыккан. Ал эми Грассо алгачкы ирет чемпиондук титулун коргоду. Булак супер кежи. АКШ Россиядан рекордтуу көлөмдө жер семирткич сатып алды. АКШ ушул жылдын январь айынан баштап июлдун аягына чейин Россиядан жер семирткичтерди рекордтуу көлөмдө сатып алды. Анын баасы $944 миллион жеткен. Бул тууралуу РИА Новости Американын статистика боюнча кызматынын маалыматына таянып жазды. Ага ылайык өткөн жылдын 7 ай аралыгында АКШнын Россиядан алган жер семирткичтеринин көлөмү $900 миллион түзгөн. Бул жылы ал көрсөткүч 5%га көп болду. Ошол эле учурда июль айында аталган товарды АКШга экспорттоо июнга салыштырмалуу 3 эсе жылдык көрсөткүч боюнча дээрлик 40%га төмөндөдү. Бул 2021 жылдын август айынан бери алып караганда эң аз көрсөткүч. Россия быйыл АКШга жер семирткич жеткирүү боюнча экинчи орунду ээледи. Биринчи сапта 7 ай ичинде $2,8 миллиард жер семирткич экспорттогон Канада турат. Алдыңкы бештикке Сауд Арабия, Израиль жана Катар кирет. Жалпысынан алганда АКШ ушул жылдын 7 ай аралыгында жер семирткичтерди импорттоону 22%га азайткан. Бул $6 миллиард чамалайт. Муну менен катар эле Американын бул категориядагы товарды экспорттоосу 36%га кыскарган. Ал $3,4 миллиард чейин жетет. Булак спутник кежи. Ичинде 3 кыргызстандык болгон. Туркияда өрт өчүрүүчү тег учак кулады. Туркияда ичинде 3 кыргызстандык болгон өрт өчүрүүчү тег учак кырсыктаганын ЖМКлар жазып чыкты. Маалым болгондой, бүгүн 17 сентябрда Тышкы иштер министрлиги ырастады. Ага ылайык Туркиянын Мендерес аймагында токой өрттүн өчүрүүгө катышкан тег учак кырсыкка учурап, такталы суу сактагычына кулап түшкөн. Кырсык жергиликтүү убакыт боюнча кечээ саат 23:53 катталган.
Түркиянын айыл жана токой чарба министрлигинин маалыматы боюнча тээ учакта 4 адам болгон. Алардын 3-өө Кыргызстандын жараны. Учурда бир кыргызстандык ооруканада. Калган жарандар боюнча издөө иштери уланууда. Башкы консулдуктун кызматкерлери окуя болгон жерге кырсыктын чоо жайын тактап, Кыргызстандын жарандарына жардам көрсөтүү максатында жолго чыгышты деп билдирди мекеме. Маалым болгондой, Измир провинциясындагы токойдо өрт чыгып, аны тик учактын жардамы менен өчүрүп жатышкан. Түркиянын айыл чарба жана токой чарба министри Ибрагим Юмаклы учак такталы суу сактагычынан суу алып жатканда кулаганын билдирген. Кыргыз жарандары ал жакта учкуч кызматында келишимдик негизде иштеп жүргөн деп айтылат маалыматта. Булак Супер Кежи. Экономика министрлиги кымбатчылыктын себептерин айтты. Экономика жана коммерция министрлиги бул жылы товарлардын бааларынын өсүшүнүн себептерин тизмектеди. Керектөө бааларынын индекси инфляциянын деңгээлин көрсөтөт. 105,5% түздү. 2023 жылдын январынан август айына чейинки көрсөткүчү өткөн жылдын декабрь айындагы көрсөткүчкө салыштырылды. Ал эми инфляциянын бир жылдагы орточо деңгээли 112%га жетти. Спирт ичимдиктери менен чылымдын баасы 9,5%га кымбаттады. Тамак ашка кирбеген товарлардын баасы 8,12%га. Тамак аш жана суусундуктар 3%га. Кызматтар үчүн тарифтер 6,12%га кымбаттаган. Ушул жылдын январынан августка чейин күрүштүн баасы кескен түрдө 36,17%га жогорулаган. Картошка болсо 34,15%га кымбаттаган. Мындай баалардын коюлушуна төмөнкү факторлор себеп болгон. Ички рыноктун азык-түлүк тобуна кирген un, өсүмдүк майы, кумшекер, дан азыктары жана башка товарлардын импортунан көз каранды болушу. Азык-түлүк товарларынын баалары мезгилдерге карата өзгөрүүсү, жашылча мөмө жемиштер. Дүйнөдөгү геосаясий абалдан улам логистикалык байланыштардын бузулушу. Мындан улам логистиканын баасынын кымбатташы. Булак Спутник Кежи. Чүйдө кумтөрдүн эски дөңгөлөктөрүн кайра иштетип, желим чыгарган завод ачылды. Чүйдүн Токмок шаарында Кумтөр Gold Company ишканасынын дөңгөлөктөрдү кайра иштетип, желим жана башка буюмдарды чыгарган заводу тесттик режимде иштеп жатат. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Калдыктарды акчага айлантуу долбоорунун максаты германиялык технологияны колдонуу менен дөңгөлөктөрдү кайра калыбына келтирүүчү ишкана төзүү. Эскерген дөңгөлөктөрдү алмаштырууга кеткен чыгымдарды азайтуу жана кирешенин жаңы булактарын түзүү аркылуу Кумтөр Gold Company компаниясынын натыйжалуулугун жогорулатуу, калдыктардын зыяндуу таасирин азайтуу. Маалым болгондой, завод учурда тесттик режимде иштеп жатат. Ушул жылдын аягында толук ишке киргизүү пландалууда. Учурда ал жерде 180ден ашуун адам жумуш менен камсыз болуп, саатына 2 тонна эски дөңгөлөк кайра иштетилет. Долбоорду жүзөгө ашырууга 19,2 миллион доллар жумшалган. Иштин жүрүшү менен таанышып чыккан министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кайра өндүрүлгөн товарлар Кыргызстандын өзүндө гана эмес, Казакстан, Өзбекстан жана Тажикстанга дагы сатыларын билдирген. Мында эскерген дөңгөлөктөр кайра иштетилип, жаңы продукцияга, тагыраагы желимге, текстилге, пресстелген материалга айландырылат. Долбоорго ылайык 2026-2030 жылдары тагыраагы 5 жылда киреше салыгы орто эсеп менен 60 миллион сом болот деп болжолдонууда. Булак Спутник Кежи.